отурасыздар. Ушундай сыноолуу күндөрдө аябай кулинарный фуд-блогер болуп кетсеңер керек. Инстаграмды жакшы билгендер баардыгыбыз эле эмне тамак пышырсак инстаграмга киргизип тамак пышырып эле отурабыз. Но работай да. Аябай сонун мүмкүнчүлүк берип койду Кудайым бизге, үйдө отуруп онлайнды дагы күчөткүлө деген. Эми аябай көпчүлүк адамдарда каршылыктар пайда болгондо кандай фактылар бар экенин көпчүлүгү билбейт да. Аябай эң сонун тема. Керектүү жерлерин жазып алгыла, потому что аябай көп информация бар, жаңы информациялар. И аягында сонун десерттер силер үчүн даярдап койгонмун. Аны азыр көрөсүңөр. Ушундай күндө дагы биз талыкпастан иштеп келе жатабыз. Биздин компания жөнүндө айта берсе сөз көп. Эми ошол компания сөз менен эмес, именно фактылар менен биз өзүбүздүн компаниянын фактылары жөнүндө айтып кетсек да. Мен билгендей эле Барат Өмүркан, билесиздер, уже сиздердин вышестоящий спонсоруңуздармын. Негизи компания RFM бүгүнкү күндө эң кризисте эң бизге керектелүүчү инструмент, эң керектүү именно кризистен чыгып кетүүчү инструмент, уникальный бизнес возможности берип атат. То есть башка мындай бизнес возможность жок. Эмнеге экенин дагы далилдеп бир сыйра көрүп кетесиздер. Уже компания RFM, силер билгендей эле, это европейская компания, шведская компания. Бүгүнкү күндө Европа боюнча биринчи местада турат. Толтура компаниялар бар, бирок именно Европанын ичинен биринчи орунду алган компаниялар бул компания RFM. Экинчиден, компания RFM дүйнө жүзү боюнча 10-чу местада турат. 25-чи жылга жетпей эле биз менен биргеликте да буйруса биринчи орунга жылабыз деген возможностьубуз бар. И компания RFM, именно компания RFM Европада, Швецияда изилдеп чыкканы, Швецияда чыкканы биз үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк, потому что Швецияны билебиз, эң сонун инновационный техникаларды, инновационный технологиялар менен бизге иштеп чыгат. Звук жокпу? Эмнеге звук жок? Угулуп жатамбы? Ооба дейт, все. Бар дейт. Все. Звук бар, эхо болуп жок экен. Эхо болуп жатат дейт. Все. Все. Именно компания RFM предприниматель, то есть жеке ишкерлер тарабынан и бүгүнкү күндө эркек бизнесмендер тарабынан изилденип чыккан бул предпринимательдер. Компания RFM бул биринчи компаниясы эмес. Ар түрдүү компанияларды попробовать этип, акырына келгенде эң керектүү элге, өздөрүнө, адамдарды жакырчылыктан, кризистен алып чыга турган компанияны, именно элдерге керектүү продукцияны бере турган компанияны ойлоп чыккан ушул эки бир тууган Йонас жана Роберт Афёкниктер. К сожалению, былтыркы жылы Йонас бул дүйнөдөн кайтыш болуп кеткен. Кече жакында эле мына Роберт Афёкниктин туулган күнү болуп, полный инстаграмдан куттукташты да. Компания RFM'ди мына эки бир тууган изилдеп чыкканда ар түрдүү адамга керектелүүчү нерселерди карап чыккан. Мисалы үчүн порошок ойлоп табайлы, жок. Мисалы үчүн продукта жок. Почему? Потому что продукта быстро испортится. Самынды күндө жуус, мисалы үчүн отурабыз, билебиз, баардыгыбыз эле уже канча 10 күндөн ашып калды. Мага уже 1 ай болуп калды. Үйдө карантинди эрте эле баштап алганмын. Хочу не хочу күндө самындап жууйсуң. Хочу не хочу күндө тишиң жууйсуң. Хочу не хочу күндө, и тем более азыркы күндө обработка болгон сайын самыныңар тезирээк түгөнүп атабыздар. Ошондой эле булар компаниялар түрдүү нерселер, түрдүү идеяларды ойлоп чыгып туруп, именно компания RFM'ге токтолгон. Почему? Потому что искусственный эмес, күндө керектелүүчү 20 жолу жууп атабыз дейт. В самом деле киребиз, чыгабыз, жууйбуз. Обязательно. Мен уже 2 самын уже 2-3 күндөн бери 2 самын, 3 самын уже түгөндү да. Ошондой эле эң керектүү нерсеге келип токтолуп, именно компания RFM'ди ачкан. Ар түрдүү кризис болгон. Компанияны сразу эле с первого раза ачкан эмес.
кризис болгон, андай кылып көрүшкөн, мындай кылып көрүшкөн, Coca-Cola жана көрсөткөндөй эле электронный компания ачып, бизнес ачып көргөн. Бирок именно компания RFM'ге токтолгондун себеби баягындай эле компания RFM именно бизге табигый күндө керектелүүчү, хочешь не хочешь иштелип чыгуучу продукциялардын негизинде чыккан. Биринчи компания RFM'ди мондой теннисный столдо, теннисный конвейер, биринчи компаниянын конвейери ушул теннисный столдо болгон. Биринчи иштеп чыккан продукциялары жанагы силер колдонуп жүргөн смягчающий средстволор, кичине болгон. Биринчи мурун биринчи шагта чыгат эле. 89 рубльдан 109 рубльдан чыгып атат. Ошол нерселерди компания RFM. Эгерде силер бүгүнкү бизнесте, силер бизнесиңерди эч ким жок, командам жок деп өзүңөр баштап аткан болсоңор, компания RFM когда-то 1967 биринчи мындай чоң склады жок, ушундай теннисный столдон баштаган. И бүгүнкү күндө кандай өзгөчөлүктөрү бар да компания RFM'дин? Уже 60тан ашык мамлекетте иштейт, 69 мамлекетте иштейт. Бүгүнкү күндө компания RFM уже дүйнө жүзүндө прямой продажа боюнча биринчи местада турат. Бул дүйнө жүзүндөгү прямой продажада Магнус Бренстром не только RFM эмес, весь прямой продажаны алып жүргөн киши именно RFM'дин вице-президенти. И компания RFM бая айткандай эле эң глобальный компания. Күн сайын компания RFM жаңы мамлекеттерди ачып келет. Мисалы үчүн былтыркы жылы 2019 жылы август или ноябрь айында Өзбекстан ачылды. Андан мурунку жылы дагы бир. Но каждый год 69 болуп же 57 болуп кала бербестен ар жылы жаңы мамлекеттерди ачып келет. Эми в самом деле компания RFM эмне иштерди кылат да? В самом деле велосипед куруштун кереги жок. Бардыгы системно даяр. Товарды каяктан алам, канча продукция коем, бухгалтерге канча төлөйм, логистикасына, грузуна, бардыгын до мелочей компания RFM придумать этип койгон. Бизнес план. 3%ке чыксаң мынча акча аласың, 6%ке чыксаң мынча акча аласың, 9%ке чыксаң мынча акча аласың, мынча премия. Эгерде команда 3 команда түзсөң канча акча аласың, 4 команда 4 линия түзсөң канча, мынча директор чыксын. Бардыгын да мелочей компания RFM придумать этип койгон. Велосипед мен муну ойлоп табышым керек экен да дештин кереги жок. Эч кандай финансовый вложениянын кереги жок. Нолдон без акча, без. Эгерде какой-то биз вложение требует эткенде, ушул жерде отурган бардык лидерлер эч кимси ушул жерден акча керек экен, 100 000 киргизиш керек экен. Ну хотя бы бүгүнкү күндө да, в данный момент ким вложить эте алат? Хотя бы 1000 рубль эч ким вложить эте албайт. Почему? Потому что ошон үчүн биз ушундай акча керек эмес үчүн баштаганбыз. Именно мына жерде акча керек эмес, акча вложить этиштин кереги жок дегендер болсо, ошону угуп туруп келгендер болсо, чачка эже мисалы үчүн да, баласы менен баштаган. Мында көп кыздар, жигиттер именно акчасы жок болгон үчүн, акчанын кереги жок болгон үчүн ушул компанияны тандап баштаган. И банкротствонун риски жок. Почему? Потому что без вложения баштап атасыңар. Кече каталогдо сон результаттар болду. Эч ким банкрот болгон жок. Мисалы үчүн менин жолдошум таксист болуп иштейт. Заказ жок, үйдө отурат. А мен кече четверг күнү акчам түштү. Хотя мен 2 каталогдон бери үйдө отурам. Омка, сенин эле ишиң сонун экен да деп коет да. Эми уже результат акча алып аткан лидерлер меня поймут да. Силер деле эгер эсли кылып кете турган болсоңор, обязательно ушул нерсе силерде болот. Бардыгында иш жок, не только таксиде эмес, бардыгында иш жок. Но компания RFM бизге эмне акча төлөп келет да, чачка эженин көзү дагы. И готовый продукт, уникальный продукт, мен айткандай күндө керектелүүчү продукт, инновационный жаңы эмне тренд болсо компания RFM чыгарат. Кече вот масло деди, көп компаниялар чыгара элек, бирок масланы именно очищающий масланы RFM чыгарып койду. Еще омега-6 кошуп да. Поймите, это реально колоссальный иш, колоссальный объем работы. И бүгүнкү күндө вот смотрите, компания RFM де
күндө саат 11-де жаңы акция чыгып атат. Күндө Виктор Афонин менен Катрин Алакбаров жаңы идеяларды киргизип атат. Күндө прямой эфирлер болуп атат. Күндө лидерлер по всему миру иштеп атат. Күндө доставка бекер кылып койду. Жаңы акцияларды чыгарып атат. Вот смотрите, каталог жабылды, карантин, офис иштеген жок, бирок биздин акчабыз вовремя түштү. Четверг деди, четверг түштү. Среда деди, среда түштү. Да мелочей 1 сомуна чейин, 1 тыйынына чейин. Да ана жерде көрүп жаткандар бар экен. Собственный өзүнүн исследовательский центрлери бар. Өзүнүн докторский науктары бар. Өздөрү именно компания Oriflame'ге гана и запатентованный продукцияларды чыгарат. То есть бул деген башка фирмалар, хоть Chanel, хоть Dior, хоть Faberlic MV, но компания Oriflame'дин инновация ошол Novage кремин эч ким ойлоп чыгара албайт, эч ким сата албайт, потому что бир гана Oriflame'де 8 жыл изилденип анан чыгарган. Компания Oriflame'де толтура сертификаттар бар. И в том числе халяль деген сертификаты бар. Айта кетейин, 2011 жылы Малайзияда или Индонезияда, ошибаюсь, Индонезияда халяль деген өзүнүн сертификатын алган. Ким ушундай суроо берсе айткыла. Индонезия, Малайзия, Турция, Египет, Арабские Эмираты — это те страны, которые мусулманский мамлекеттер эң күчтүү биздин Кыргызстанга караганда эң күчтүү кармалат. Но в этих странах именно компания Oriflame иштеп келе жатат. И мисалы үчүн Турция номер 3 по всему миру, Египет где-то номер 8. Поймите, да? И мына жерде толтура, мисалы үчүн и дагы бир халяль деген тастыктап кетчү нерсе, көп адамдар буну билбейт. Силер билип алыңыздар. Жаныбарлардын майларын, жаныбарлардын ингредиенттерин компания Oriflame колдонбойт. Только растительный, только өсүмдүктөрдөн алган гана өзүнө керектелүүчү кремге, духиге керектелүүчү нерселерди алат. Ал эми жаныбарлардан эч кандай албайт. Бул дагы эң чоң бир факттын бири, да. Вот именно компания Oriflame'дин логистикасы, курьерский доставка бекер болуп атабы? Ким уже заказын алды? Уже заказдарды азыр мен биякта дагы толтура заказдарды алгандар бар. Уже заказдарыңыздарды алдыңыздарбы 5-чи каталог боюнча? Мен бүгүн алмакмын, кичине ошибка болуп калып кетти, эртең уже алып келет. Бекер доставка үйгө чейин. И өткөнкү каталогдон мурунку неделяда кимде ким заказ кылгандар болсо, компания ар бириңиздерге чалып атат. Или горячий линияга чалып сураңыздар. Мен заказым эмне болот? Компания Oriflame доставка кылып атат азыр, курьерский доставка бекер. Всем консультантам. Эсполор иштеп атат. Дополнительный дагы курьерлерди иштеп чыгып атат. Каждый день что-то новое, каждый день биз үчүн иштеп атат. Кризис, не кризис. Юридический защитасы бар биздики. Буну айтпай эле коеюн, көпчүлүгү түшүнбөшү мүмкүн. Давайте. Компания Oriflame, вот сиздер айткандай эле, бардык сотрудниктерге, бардык бизге окшогон партнерлорго мотивация бере турган, мисалы үчүн программаларды ойлоп чыгып атат. Все в плюсе. 25 000, 125 000 иштеп алсаңыздар болот. Жаңы келген консультанттар, у всех есть возможность. Кайсы эле? Я буду расти. Еще 75 000 плюс 25 000, 100 000 иштеп, 50 000 плюс 25 000, 100 000 иштеп алсаңар болот. Премияларды, мисалы үчүн Кыргызстанда, Казакстанда доллар менен, доллар азыр канча 80 болуп кеттү, 80ден да ашып кеттү. Ошол нерсе менен төлөп атат. То есть еще чет мамлекеттерге путевкасы. Мисалы үчүн мына жерде эгерде көрүп турган болсоңор, 2017 жылы компания Oriflame мындай сүрөтү көрүнүп аткан болсо, лайнер эң чоң 6-звездный Титаник кинону көргөн болсоңор, Титаник кинодогудай ошондон да чоң, примерно 6 000, 5 000 адам бата турган ушундай эки лайнерди арендовать этип, компания Oriflame биздин лидерлерди жер ортолук деңизинде 4 шаар 3 мамлекетте айлантырып келди. Бул кандай болгон? Караңыздар. Биз үчүн 2 жыл, мисалы үчүн вот Турцияны объявить этти, Турцияга буюрса октябрда барабыз. Октябрдагы 2020 жылы октябрдагы конференцияны 2 жыл мурун 2018 жылы эле пландап иштеп башташат экен. 10 компания как минимум, вот
бул жерде именно лайнер жөнүндө сөз кетти. Да, бардыгыбыз мечтабыз лайнер, Кудайым буйруса, компания Oriflame жок дегенде 3-4 жылда бирден лайнер коюп турат. Золотой конференция объявить этелек, бирок я думаю, что лайнер болсо сонун болмок да. 10 компания 350 сотрудник иштейт экен. Бул сотрудниктер только биз үчүн иштеген адамдар. Эми цифраларга келе турган болсо, 13 000 лидер барыптыр ошол эки лайнерге. Караңыздар. 13 000 компания Oriflame'ден золотой директор и выше 9 мамлекеттен барган. 9 мамлекет, элестетиңиздер. 43 000 түн ночь отельде ошол адамдар эс алышыптыр. Ошол 13 000 лидер, 43 000 түн ошол отельде эс алышыптыр. Канча акча кеткен? 30 миллион евро бюджет кетиптир. Мындай. Бул жерде жөн эле барып, пляжда жатып алып, суунун жээгинде дем алыш эмес. Гүлкайра же билет, Каникей билет да, мына жерде Чачкей же билет, Катча же билет. Чет мамлекетке чыкканда компания Oriflame кандай программада сахнага алып чыгат, неожиданно мындай цветомузыкалык башка вообще сонун нерселер мына жерде шарлар турат да, бийлер. Мына жерде караңыздар, Мадридте 360 градус экран болгон. Вот силер көзүң биякты да карайсыңар, вокруг экран. Бул Москвада да болгон 2016 жылы банкетте. Вокруг экран. Аяк карасаң да өзүң көрүнөсүң, бияк карасаң да өзүң көрүнөсүң, бияк карасаң да өзүң көрүнөсүң. То есть это реально круто. Если вы вот только начали, да, только эми баштаган болсоңор, если эч нерсеге жете элек болсоңор, вот бүгүн биз барып аткан, биз бардыкпы, силер дагы бара аласыңар. Просто аны үчүн не дальше көрүш керек. Ушул биз айткан нерселерди адамдарга жеткирип беришиңер керек. Компания Oriflame алды айтса, алды айткан всё. Вот факт силер үчүн, реально факт. Кандай бюджеттерди кетирет? 30 миллион евро, представляете, просто калькулятор менен эсептеп көргүлө, канча болот? Канча үй келет Москвадан, мындай эле эсептеп алсаңыздар болот. Компания Oriflame'дин программалары, компания Oriflame чакырган звездалар, компания Oriflame чакырган шоулар. Мисалы үчүн Пальма де Майоркада это было нереально круто. Реально багы шоучу өмүрүмдө көргөн эмесмин. Көзүм жумсам прям мурашки по коже кетет да. Отурасың, каждый багы бийчилер испанский танцы, да, знаете, да, такой страстный, аппак кийип чыгат, жапжашыл кийип чыгат, кыпкызыл кийип чыгат, капкара кийип чыгат. Это было вот сахнада отурасың, ошо нерсени сен көрүп атасың. Вот это ощущение башка жерде акчага да сата албайсыңар. И тем более силер бекер барып атасыңар. И силердин жолдошуңар, силердин апаңар, жаныңарда. Вот это факт. Алданат экен. И компания Oriflame вот Оскар, ушуга окшогон наградаларда эле Oriflame дүйнө жүзү боюнча конференцияларды өткөргөндө именно наградалар болот дүйнө жүзүндө. Ошол наградалардан уже канчасын алып келет. Типа Оскар, да? Оскар деп алайын, ошол Оскарларды алып келет. Мисалы үчүн мына жерде кайсыл жерде экен точно эсимде жок. Гала ужинди главный площадь города өткөргөн. Мен 2014 жылы Кипрге барганда бир деревняны, целый айылды адамдары менен арендовать этип, биз үчүн ошол айылды полный биз үчүн жасап берген. Сахна, тамак аш, бий, ким эмне жасайт, алар эмне менен тамактанышат, кантип жашашат, ошонун бардыгын көрсөтүш үчүн компания Oriflame целый айылды сатып алып берген. Целый айылда биз жөн эле ойноп, күлүп жүргөнбүз. Башка жерде я не знаю. И дагы бир нерсеси, компания Oriflame'ди Швециянын Ее Величество Королева Швеции не деп коет? Өлдү, сөзүн таппай калдым. Ошол аял компания Oriflame'ди билет и компания Oriflame'ди дайым колдоп келет. Нобелевский премия, Нобелевский залга даже биздин кыргыз лидерлеринин ичинен 2012 жылы кыргыздардын азыр бир да аты чыга элек ал жерге бара электер, компания Oriflame лидерлери кыргыздар. Обычные золотые директора, обычные старшие золотые директора, бриллиантовые директора.
ошол жерге барып именно ушул королева менен тамактанып ушул королеваны көрүп келишкен. Ал жака барыш үчүн это чего стоит? Украшенияңыз свети болбош керек, жөн эле бижутерия болбош керек, как минимум бриллиант болуш керек, туфлиңин эмеси такасы мынча сантиметрден жогору болуш керек, королеванын көйнөгү менен сенин көйнөгүңдүн свети дал келбеш керек. То есть ушунча до мелочей, но компания Oriflame менен ушул жерге барып биздин лидерлер барып келет. Буйруса бизге дагы ошол күндөр насип этсин. Мисалы үчүн сапфировый директор Эльбана Бегимкулова ошол жерге барып королева менен бир столдо отуруп королеваны көрүп, да, Нобелевский зал, это зал из золота. Ошондой нерсеге бизди сен королева менен чай ичкенге татыктуусуң деп туруп бизди компания Oriflame мыякка көтөрүп коет да. Халат кийип эле үйдө тамак жасап отура берейин десеңер, нет. Биз жакшыраак күндөн күнгө сонун болгонго компания Oriflame бизди даярдайт. Золотой директор бол, мен сени золотой директор эмеге апарам. Бриллиантовый директор бол, еще круче жерге апарам. И сөзүм куру болбосун. Мисал үчүн, вот карантинге карабай бүгүнкү күндө заказдар алынып жатат. Вот смотрите, даже больше люди заказывают деп мына жерде мен азыр интернеттен алгандар. Но эсполор кайсыл шаарларда экени эсимден чыгып калды, где-то Новосибирскийде, Тагучин деген шаарларда. Силер заказым жок десеңер, ошибаетесь. Быстро директор болгула, быстро золотой директор болгула, быстро бриллиантовый директор болгула. Коркпой эле 200 балды өзүңөр үчүн эле заказ бере берсиңер. Коркпой эле wellness ала бересиңер. Акчам жок десеңер, азыр ооруп кала турган болсоңор, куча акчаңар кетет. Билбейм, азыр ооруп калыштын өзү апасына. Даже эшикке чыкпай отурабыз да ушул моментте. Бирок биздин Oriflame бизди ойлоп үйгө чейин алып келип берет. Мисалы үчүн, когда-то силерге окшоп биз деле баштаганбыз. Мен баштаганмын, 0 болгон, акчам жок болгон. Но я не останавливаюсь. 2013-2014 жылы баштаганда тоже кризис болгон. 2018 кризис болду. 98 жылы кризис болду. Бирок компания Oriflame ошол нерседе да токтогон эмес. Кризис деген сөз өзү эки нерседен турат экен. Возможность. Биринчи сөзүн унутуп калдым. Возможность. То есть азыр адамдар после кризиса эшикке чыккандан кийин 30 апрелден кийин эле бул нерсе токтоп, ладно, Кудайым буйруса токтобосун, эшикке чыгайлы, көрүшөлү, насип кылсын. Бирок адамдар жалкоо болуп калат. Азыр адамдар, мен кризис вот карантин башталганда кризис деп коем. 28% үйдө отуруп иштеген, удаленная работа, корреспонденттер дагы үйдө отуруп алып өзүнүн съемочный репортаждарын даярдап аткан болсо, в дальнейшем бул нерсе дагы пиковый состоянияга келет. Ошондуктан азыр интернетте бардык адамдар отурат. Прямой эфирде, Инстаграмда, мисалы үчүн мени бүгүн 200-300 адам стористен көрө турган болсо, 800-900 миңге жетип атат. Значит, людям нужны деньги. Поэтому силер офис жабылып калыптыр, эмне кылам? Офиске барганда эмне иш бүтүрмөгүл элең? Давай үйдөн иште, үйдөн рекрутируй. Биздин эң главный бизнестеги 3 эле нерсе бар. Өзүң личный балың жаса, рекрутируй и сопровождай. 3 эле нерсени. Сопровождение, ладно, ал нерсени любой жерде кылсаң болот. Бирок биздин ишибиздин эң жүрөгү бул рекрутирование. Рекрутирование адам жаздырыш керек. Оңой эле. Бирөөлөргө мындай стресс болуп атат, ишим болбой атат десеңер, это вы ошибаетесь. Почему? Потому что үйдөн иштеш оңой. Турасың, чачка айтмакчы, чачыбызды деле жубай, макияжыбызды деле кылбай эле иштей беребиз. Стресс болуштун кереги жок. Вы не таскаете килограмм. Ар бириңердин, мисалы үчүн, силер офлайн иштей турган болсоңор, продукцияны алып товарды ар биринин үйүнө барып, товарымы алып койчу дегендин ордуна, это самая легкая работа. Тык-тык-тык акча, тык-тык-тык акча, тык-тык-тык акча. Мен азыр ким канча акча алып атканын мына жактан көрсөтөм. Атайын даярдап. Самая легкая работа. Жоктоп атат десеңер, да нет следующий айтып кете бергиле. Но силердин командаңарга мен кылам, мага керек деген, өзүңөр мен кылам, мага керек десеңер, ошондой адамдар туш келет. Да нет следующий. Мерей Абдрахманова почему быстро стала исполнительным директором? Потому что ал отказдарга караган жок. Вот бүгүнкү күндө деле 1000 адамга айтат экен, ошондон 80 адам, 30 адам жазылат экен. Но 1000 адамга айтып атат. Мен миллион алат, Если вот теңгеге алганда примерно 5 миллион алса, 1 миллион рубль алат 21 күндө.
үйдө отурат, акчаны табат, балдары жанында, баласы жанында, күйөөсү жанында, но токтогон жок. Ошон үчүн азыр момент, да нет следующий деп кете бергиле. Кылбаса койсун, но придет такой человек. Силерге дагы мере келет, силерге дагы Элбана дегендей келет, Шахноза дегендей келет, Чачкей дегендей келет, Мимоза дегендей келет. Поэтому мени Мимозе везде фотографирует, снимает. Поэтому просто токтоңуздар, кыздар, вот вам кризисте дагы компания Эльфон бизге толтура возможность жаратып берет, толтура акциялар жаратып берет. Кризисте дагы адам званиялар ачылып атат, жабылып атат. Мисал үчүн биздин кыргыздардан эле, биздин эле командадан, мен башка жерде албайм, казактарды албайм, орустарды албайм. Чачки Абдрахманова кече 230 канча миң түшүп, при этом кризисте 14 миң, канча 14 миң чем-то налог төлөдү, да? Налог төлөп атат, акчасын алып атат 200 миң. Үйдө отуруп атат, еще зарабатывает. Где такое? Азыр ишке чыкканга чейин 1 ай, 2 айда тез иштеп алгыла кыздар силерден сураныч. Силерден эч нерсе кетпейт. Истерика болуп, нервиңердин кетиришин кереги жок. Жаза бергиле, сторис тарта бергиле, прямой эфир тарта бергиле. Бирок силер ошол энергияны бере турган болсоңор, силерге ошондой адамдар келет. И вот старший бриллиантовый директора Акшола менен Нурлан кече каталогдо зарплатасы менен премиясы 1 миллион 50 миң түшүптүр. Представляете? Адамдар кризис, акча жок. Азыр Инстаграмга кирсең толтура жардам сурагандар. Но люди зарабатывают, люди в самом деле зарабатывают миллионы. Биз современные люди зарабатывают. Да, алар болбой атат, кризисте отуруп калган жок. Алар күндө иштеп атат, дагы иштеп атат. Ошон үчүн просто берите и делайте. Өзүңөрдүн аң сезимиңерди кризиске киргизип албагыла. Силерден вот это и сураныч. И следующий. Вот айлыктар деп жазганда ылыйсы калып кетиптир, кечирим сурайм. Айлыктар түшүп атат. Мисал үчүн, мына жерде чекесинде турат Махаббат Маткаримова, менин апам зарплатасы за 2 каталога 16 марта по 27. Ой. Да, точно, да? Да. 16 февралдан 27 мартка чейин 1 ай 40 күндө 200 миңден ашык 210 миң зарплата түшүп. Но когда-то апамда деле кризис болгон, үй бүлөлүк кризис болгон, сырттан кризис болгон, иштен кризис болгон, бирок токтоп калган жок. Ошон үчүн эмнерде мына Алена Родионова деген кыз турат, бриллиантовый директор. Зарплатасы 339 миң 860 рубль түшүп атат. 2 баланын энеси, баласын жакында эле төрөдү. 40 күндүк бөлек. Бирок каждый 21 күндө 350 миңден түшсө канча болот? Ладно, 300 миңден түшсө канча болот? 300 миң. 500 миң зарплата алат экен. 500 миң. Санникова Надежда 2 баласы менен үйдө отурат, тоже 250 миңден зарплата алат. Мына жерде болсо Кирдянова Анна, старший бриллиантовый директор, тоже 335 миң зарплата түшүп атат. За 20 Кирдянова Аннаны баштаганына 6 жыл болуп калды. 6 жыл болду. Мен кризистемин, мен стресстемин, адамдар канча адамга жазсаңар, 1000 адамга жазсаңарбы? Нет, мен жаза элек 1000 адамга. 100 адамга жазсаңар, я не знаю, жаза элексиңер силер дагы. Ошон үчүн кыздар, есть кризис, есть возможность. Кризис нерде бар, сыртта бар. Эгер силерге ушул жерде мен чындапчы ушундай отурганда өлө мындай сүйүнүп атам да, жакшы дагы мындай сүйүнгөнүм мындай ушул бизге кризисти берип коюптур деп эмес, адамдар көзү ачылат деп сүйүнүп атам. Азыр побольше дома. И так мен офиске бармакмын, эч нерсе иш кылмак эмесмин, Чачкей же билет. Барабыз, кофе ичебиз, ого сүйлөйбүз, буга сүйлөйбүз, анын заказын алып берип коймун. Это не работа. Биздин ишибиз 80% рекрутировать этишибиз керек. Биз үйдө отуруп алып, тык. Вот сен экранын арагында 100 жолу переживать этасың, 1000 жолу переживать этасың, стресс болтасың, паника болтасың, никто не знает. Паникага алдырбастан. Реально иштеңиздер. Вот примерлер турат. Эч кимди алдаган жок, акча түшүп атат. Если бизде эч нерсе мындай
алдай турган болсок Арифмге какой-то бир акча берип киришиңер керек болот эле. Ошон үчүн кыздар, жигиттер, биздин команда, наша команда, вы реально молодцы. Чындап силерге сөз жок, но мы должны работать. Вот азыр иштешибиз керек. Для того, чтобы кризистен чыкканда как минимум 22% болуп, дагы эле үйдө отуруп, при этом акча иштеп келген. Мен азыр күйөөм көзү күйүп отурат. Реально көзү күйүп, омка кандай сонун сага үйдө эле отурасың. Мурун мынтип кичине мындай жини келе берет, ишке барбайсыңбы деп берет. Азыр үйдө отурасың, акчаң түшүп атат. Кайненемдерге эмне үйдө эле отурасыңар, каяктан десе, ушу омканын иши сонун экен, үйдө эле отурат. Бирок акчасы түшүп атат. Мага окшоп кыйна. 100 жолу көчөгө чыгат күндө. Вот реально вам говорю. Көчөгө чыгат, заказ жок, кайтып келет. Көчөгө чыгат, заказ жок, кайтып келет. Менден башка эми если мен дагы Арифмде иштебей башка жерде иштей турган болгондо мен билбейм эмне болмок экен. Ошон үчүн биз молодцыбыз, бирок бизде азыр сонун мүмкүнчүлүк турат. Ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан просто иштейли кыздар. Силерден сураныч дебейм. Иштебесеңер деле капа болбойбуз. Дания следующий кете беребиз. Вот чачке жазат. Азыр сонун болот, как минимум 2 адам жазат. Эгер силер токтобостон иштей берсеңер, придет день, bizde деле результат болот. Силер дагы ушинтип сүйлөп каласыңар. Ой, мен Кипрге барганда компания Арифм мага мончо бир айылды снимать этип берип койгон. Мен 200 000 премия алганда минткем, тигинткемин деп. Чачкеже дагы сүйүнүп отургандар жакшымы бар жок жабы азыр 200 000 баарын тратить этип бүттүм эле деп. Акча сураган адамдарды айткыла. Реально толтур адамдар акча сурап атат. Поэтому эгерде ким мен менен согласен болсо, давайте плюстарды коебуз. Кто со мной согласен? Кто со мной согласен? Эгерде ушундай кризис боло турган болсо, кийимдин деле эч нерсенин кереги жок болуп калат экен. Бирок по-любому биз жуунат экенбиз, таранат экенбиз. Турабы? Вот кыздар согласен экен. Согласны? Ой. Вебинар жактуу? Суроолор барбы? Жаман токтобой на одной волне деп сүйлөп. Давайте. Суроолоруңуздар болсо беребиз. Гүлзайыр, Рахат, силерге эмне жакпадыбы? Рахат эже, Гүлмайрам эже. Нерде бирөө жаман мени. Суроолоруңуздар жокпу? Суроолоруңуздар жок болсо, кетпей турам. Хорошо, кетпей турам. Огонь Баратова дейт. Это кто бай? Это Бек, да, мне кажется? Эмнеден сүйлөйүн? Бир нерсени айтайын да. Силер просто вот смотрите. Мен азыр силерди визуализацияга чакырам. Чыкпай турабыз. Всего лишь 32 минут сүйлөп, если что. Көзүңөрдү жумгула. Вот это реально. Силер күндө эртең менен турганда, я не знаю, ким бриллиант болгусу келет, ким директор болгусу келет, ким золотой директор болгусу келет. Көзүңөрдү жумгула дагы элестеткиле. Каждый день ким болгуңар келсе ошону. Мисал үчүн мен азыр элестеттим. Мен Лос-Анджелесте вообще крутой көйнөк кийип алганмын. Вообще бомба көйнөк кийип алганмын. Өзүм мечтамдагы, мен вообще шоппингти жакшы көрөм. Дизайнерский көйнөк кийип алганмын. Колумда 600 000 рубльдик чек турат. Күйөөм жанымда, кызым жанымда, менин командамда толтура бриллиантовый директорлор мени карап турат. Биргебиз да. И Баратова Өмүркан деп ошол сахнада сонун болуп айтылып атат да. Силердин каталог таратканыңар, адамдардын жок дегени 1 секундада унутулуп кетет. Даже самолетко когда өзүңөр заслуживаете этип рахмат. Когда силер өзүңөр заслуживаете этип бир жака барарда, эгер бекер боло турган болсо, ошол сахнада турганыңарды күндө 600 000 кармап турганыңарды, 600 000 неге тратить эткениңарды күндө элестете турган болсоңор, ошол результат силерге күндө тезирээк келет. И компания Арифм ал нерсени жөн эле калтырып койбойт да.
чектер менен 1 жыл бою куттуктайт. 1 жыл бою силерди куттуктайт. 1 жыл бою силерди унутпайт. Мындай результат кылып койдуңар эле. Мындай сен когда-то бриллиант жаап койдуң эле, сен когда-то золотону жаап койдуң эле. Пожалуйста, гүл, мына чек, мына мияка бар деп. Поэтому просто кыздар берите и делайте. Эч кандай кыйын иштин кереги жок. Истерика болуштун кереги жок. Стресс болуштун кереги жок. Биздин иш просто тык-тык-тык деньги, тык-тык-тык деньги, тык-тык-тык деньги. Самая легкая работа, наша работа. Просто айта бергиле токтобой. Мой род начинается с меня дейт. Менин оозуман башталат. Силер токтобой Арифоим жөнүндө айтып кете бере турган болсоңор, силерде результат ошондой эле болот. Ошон үчүн просто берем и делаем. Эч кимге карабайбыз, чалыбызга, кайненебизге, кайнатабызга, квартиранттарыбызга, балдарыбызга карабайбыз, кылабыз и когда-то бизге рахмат айтат. Ошон үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Реально күндө вебинар болот, буйруса. Кандай темаларды уккуңар келсе жазыңыздар. Вот факт. Факттар бар. Скриншот кылып алып туруп, муну көрсөткүлө бирөөлөргө. Бирөөнүн акчасы эмес, реально иштеп аткан адамдардын акчалары, реально иштеп аткан адамдын айлыктары, премиялары түшүп атат. Ошон үчүн просто берем и делаем. Чоң рахмат барыңыздарга. Запись сакталат. YouTube каналга кирип подписка болуңуздар, Instagramга подписка болуңуздар. Бүгүн буйруса записти киргизебиз. Барыңыздарга чоң рахмат.